Хан эртеси кушун кондуруп, жигиттерин ээрчитип аңчылыкка чыкты. Кайра тартып келе жатканда жолунан адем табыпты көрдү. Хан ага кайрылып, жол болсун табыбым деп салам берди. Анда адем табып: «Ханым, кечээ дартыңызды тапканым менен аялыңыздан айбыгып айта албадым. Ал сулуу аял эмес, ажыдар экен» деди. Андан соң табып хандын аялынын чыныгы сырын айтып берди. Хан таң калып, анын ажыдар экенин өз көзүмө көргөз. Ошондо гана ишенем, деди. Адем табып болуптур, ханым. Анын сырын билүүнүн бир нече жолу бар, деди. Биринчи, тирүү кекилик алып үйүңүзгө киргизиңиз. Ал кекиликти көргөндө жан берет. Анткени кекилик ажыдардын биринчи жоосу. Андан кийин үйдөгү суунун баарын алып салыңыз. Түнкүсүн болсо уктамыш болуп аялыңызды байкап жатыңыз. Ошондо анын чыныгы жүзүн өз көзүңүз менен көрөсүз, деди табып. Хан табыптын сөзүн угуп, анын айтканын аткарууга макул болду. Айткандай, хан үйүнө тирүү кекилик алып келип, аялына көрсөттү. Аял кекиликти колуна алганча эле кекилик тырп этпей жан берди. Хан шек алдырбай, куштан жүрөгү түшүп калган окшойт деп койду. Бир аз күн өткөндөн кийин хан табыптын экинчи кеңешин аткарды. Үйдүн ичиндеги бардык сууну алдырып, бир идишке да суу койгон жок. Түн ортосунда хан уктамыш болуп жатып, аялын аңдып турду. Бир маалда төшөктөн ажыдаардын башы сойлоп чыкты. Анын денеси улам созулуп, үйдүн ичиндеги идиштерден суу издей баштады. Бирок эч жерден суу таба алган жок. Ажыдар суусап айласы кетти. Анан кайра жыйрылып, баягы сулуу аялга айланды. Үйдө суу жок экен. Өзөндөн суу алып келе койчу, деп ханга айтты. Хан өзөнгө барып, кайра куру кол кайтып келди. Ал жерде да суу жок экен, деди ал. Аңгыча таң атты. Аялдын тынчы кетип, улам сыртты карап жатты. Хан болсо анын сырын эми толук түшүнө баштады. Хан ордосуна барып, түн ичинде көргөндөрүнүн баарын жигиттерине айтып берди. Андан соң дарыянын суусун башка жакка бурдуруп, аялынын эмне кыларын алыстан аңдып турушту. Аялы эки жагын абайлап карап, эч ким жок экенине көзү жеткенде сууга жакындады. Бир заматта ал кайрадан ажыдарга айланып, сууну бөгөп алды. Анан суусуну канганча шимирди. Хан эми аялынын ажыдар экенине толук ишенди.